Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер менен өзүм врачмын долбоор алкагында сиздер менен түз эфир алып жаткан учурубуз. Бул түз эфирде сиздердин суроолорду угуп, көйгөйлөрдү угуп, биргеликте кантип чечүү жолдорун баарлашмакчыбыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өзүңүздөр үчүн эң пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Мындай суроо бар эле. Менин азыркы бала 3 балам бар. 3 балам. Ошонун экинчи балам азыркы учурда 8 жашта. Бирок анын 2 жашынан бери ошо кулагына суук тийип, ириң агып, 2 жаштан бери ошол кулактары менен алышып келебиз да. Эки уже хронический средний отит болуп калды. Эки кулагын тарсылап текшерип, ичине тамак ооруп калса, мурду агып калса эле дароо эле баягы башында ириң азыр биринчиден суу кетип, анан кийин ириңде болот да. Кайра эле баягы антибиотикке түшөбүз, кулагын жуйбуз, мурдун жуйбуз, тамчыга каткан дарыларын тамчылатабыз. Ошо иммунитетин көтөрүп оорутпаганга башка айла жок болуп атат да. Ошо иммунитетти кандай кылып көтөрүп алсак болот дагы. Анын бул жерден дагы жана операцияны айтып атат да. Ар кайсы дарыгерлерге биз чынын айтканда көп оор дарыгерлерди кыдырдык, шаардын баарын билгенде бул жакшы десе эле барып көрүнүп, аягына чейин обследование кылып, кулагын жанагындай томографияга тарттырып да бир эме кылып көрүлдүк. Анан бирок ошол айтат да, кээ бир врачтарга барсаң алар дароо операция кылышыбыз керек, тарсылагын бүтүрүшүбүз керек деп айтат. Бирок өзүбүздүн бир врачыбыз бар, акыркы көрүнүп жүргөн. Аныбыз болсо, ал 18 жашка чыкканга чейин операция кылдырбаңыздар. Ал чоңоет, өсөт, кайра анысы айрылып кетиши ыктымал. 18ге чыкканда кыласыңар. Ага чейин башка жол жок. Оорутпай, тамагына суук тийгизбей карагыла деп айтат да. Ошонун кандай жолдору бар, ошону билейин дедим эле. Бул жерде сиздин негизги сурооңуз, сиз уже жоопту билет экенсиз да. Неге балада мынтип тез-тезден эле отит болуп кетип атат? Негизи любой бала жылына 12 жолу ОРВИ менен, жөтөл, ушундай оорулар менен ооруйт да нормадачы. Бирок иммунитети нормальный балдарда эч качан отит пайда болбойт да. Сиз айтып атасыз, уже иммунитети слабый болгон үчүн уже отит болуп кетип атат. Демек бала отит болуп атабы? Бул уже иммунодефицитный состояниядан кабар берет да. Балаңыздын иммунитетинде что-то не так. Организм элементарный ошол баягы вирустардан кийин, бактериялардан кийин средний, острый средний отит бул осложнение деп коет да. Организм күрөшө албай калды, көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерде сиздин азыр негизги сурооңуз мындай болуп атат. Ошол операцияны азыр кылган жакшыбы же кийин кылдырган жакшыбы, ушул вопрос сизди ойлондуруп атат. Экинчи вопрос, ушул тууралаак ойлонулган вопрос, кантип балам оорутпай, иммунодефицитный состояниядан чыгарып, полноценно кам көрүшүм керек. Ушул вопростун жообу сиз үчүн азыр керегирээк да, көбүрөөкчү. Түшүндүңүзбү? Себеби дегенде азыр мисалы сиз операция кыласызбы, башка кыласызбы, бирок баланын иммунитет системасы дагы эле ошол боюнча калса, дагы эле ошондо ооруй бере турган болсо, бул баягы азап үстүнө азап кошуп коюшу мүмкүн да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан азыр эми биздин ойлоно турган маселебиз эмнеге балада мындай болуп атат деген маселе да. Эмеске суроом, ушул учурга чейин мисалы көп врачтарга көрсөтүпсүз, педиатрларга көрсөтүпсүз. Буга чейин дагы кошумча кандай диагноздор коюлду эле балаңызга? 2 жашынан баштап акты, ошол жерден эле ошо отит деп берилди. Анан кийин эле ошо хронический отит болуп калды да. Азыр эки кулагы тең тарсылактар тешик, оң кулагынын тешиги чоңураак деди. Сурдоологко барып көрдүк, азырынча кулактын угуусу жакшы деди. Бирок акырындан дагы ушинтип агып, тешиги чоңойсо, угуу төмөндөп калат деп атат. Анан азыр бул да эң макташ кичине эле мурду акса эле болот да, ошо иммунитетин көтөрүш болот да мен үчүн. Ошого чейин эмне кылдыңыз ушул? Азыр канча жашка чыкты балаңыз? 8 жашта. 8 жаш. Арадан 6 жыл өтүптүр. 6 жыл ичинде иммунитет системасын жакшыртыш үчүн эмнелерди кылдыңыз? Бул убакка чейин антибиотик ичип бүткөндөн кийин дароо эле антибиотик берилди. Андан кийин чыккандан кийин кандайдыр бир витаминдерди ичкиле деп берди дарыгерлер, ошо витаминди ичтик. Андан башка өз алдынча эчтеке кылган жокмун, чынын айтканда. Ферритин, витамин D деген анализдерди текшерткенсизби ушу 6 жыл ичинде?
Жок, бул баламдыкын текшерткен жокпуз. Баардык көйгөйдүн баары ушул жерде жатып атат да. Чынын айтсам, ушу ферритин дегенди мен быйыл эле уктум да, буга чейин баягы гемоглобин тапшырып, Эмнени общий уктуңуз? анализ ферритин деп өткөндө кызым ооруп калып, ошо кызым дагы баш айланып көптөн бери ушинтип эме жакшы акыбалда болбой жүрөт да, бир көрүнүп кайра эме кылып. Ошондо анан ферритин деп ошондо бир дарыгер айтып, ошондо барып ферритин экенин билип тарттык да. Буга чейин билбеп. Түшүнүктүү. Ошол эми азиттердин случайда баланы жакшылап анализдеп, организмин текшериш керек. Негизи иммунный состояниясы кандай, азыр иммунитети кандай деңгээлде, эмнеге мынтип часто ооруп атат, операциядан башка дагы эмнелерди кылса болот, анан жанагы тешиги деп атпайсызбы, динамика алкагында байкаш керек да. Мисалы, тешигинин размери азыркы учурда кандай, и 3 айдан кийин кандай өзгөрөт. Өзгөрүп атабы, чоңоюп атабы же азайып атабы? Ушундайда динамиканы кылып көрдүңүздөр беле лор врач менен? Жок, кылып көргөн эмеспиз да. Өзүм бүгүн поликлиникадан көрдүнөбүз, ошол дарыгер эле дайыма баягы башынан эле айтканда бизге оң кулагынын тешиги чоңураак, анан ошол боюнча өзгөрүү жок деди да, бирок атайын бир аппаратка салып анын тешигин өлчөп эме кылган эмеспиз. Бирок Көрдүңүзбү, бул жерде уже жөн эле отоскоп менен көрүп коюу тоже жетишсиз. Бул жерде уже профессиональный эндоскопический бир көрүп, нормальный аппараттар мененчи, эми ал поликлиникада жок андай. Ошого жакшы изилдөө кылып, эң биринчи задача албетте иммунитетин жакшыртышыбыз керек. Иммунитет эмнеге начарлап кетти, эмнеге мынтип часто ооруй берет, эмне себеп болуп атат, бүт себептерин аныкташ керек. Может, балаңызда өнөкөт башка оорулар бар, анемия бар, витамин Днын жетишсиздиги бар мисалы. Көрдүңүзбү? Может, иммунитетке жооп берген витамин А, витамин Е жетишсиз. Көрдүңүзбү? Может, алардын баардыгы нормада, бирок ошолордун нормада болгонуна карабай ушундай көйгөйлөр болуп атат. Может, башка инфекция, бактериялар вызывать этип атат мисалы. Может, бүт сиздер ар кандай дарыларды колдоно берип, организмдин микрофлорасы бузулган мисалы. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерден биздин жасай турган нерсе албетте терең изилдөө кылып, анамнезди изилдеп, анализдерди көрүп, анан ошого жараша шашпа дыкаттык менен уже степ бай степ аракет кылыш керек да. Анан жана айтып кеткендей, сөзсүз түрдө лордун динамикасында ар дайым болуш керек. Анан эгерде мисалы жанагы тешик, кулагынын тешиги угуузун кадимкидей процентин азайтып, уже шум создавать этип, угуузуна конкретный таасир этип, чоңоюп баратса, бул жерде уже кааласаңыз да, каалабасаңыз да операция кылдырганга туура келет да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде мындай так кылдырыңыз же кылдырбаңыз деп айтуу да кыйын да. Мунун баардыгын терең изилдөө кылып, кылдат изилдөө кылып, анан кийин иштеп чыгышыбыз керек да. Көрдүңүзбү? Мына ошондо анан уже балаңызга мындай полноценно жардам берсек болот да. Бул жерде сиз азыр только эле кулагына гана фокус кылып атасыз да. Бул дагы туура эмес нерсе да. Кулагын эмес, организмди в целом карашыбыз керек да. Организм бул толук нерсе. Бири-бири менен өтө байланыштуу болгон нерсе да. Көрдүңүзбү? Организмди качан биз толук караганда гана биз түрдүү организмдеги ооруларды аяктыра алабыз. Көрдүңүзбү? Качан организмдин бир эле жерин карап, ошол жерге эле фокус кыла бергенде анда тилекке каршы айыгуу процесси болбойт да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан сизге сунушум баланы жакшылап анализдерин көрөлү, кылдат изилдөө кылайлы, өзгөрүүлөрдү байкайлы. Мисалы, мен жазган дарыларды ичкенден кийин кандай динамика алкагында кандай болуп атат, ооруу часто ооруй бергени кантти, эмне кылды, жашоо образы кандай баланын, сиз кантип тамактанасыз, эмне кыласыз, баардыгын жакшыртыш керек. Анан ошого жараша ийгиликке жетсе болот да. Анан азыр жөн эле лор врачтын эле көзөмөлүндө эле жөн эле лор врач менен чектелип эле кулагына гана тиешелүү нерселерди кылып, дары тамызып, антибиотик ичип, эне сени кылып жүрө берүү бул толук кандуу баланын ден соолугу, дени сак абалын камсыздай албайт. Ушул нерсени дагы эч качан унутпашыңыз керек. Анан жана айткандай, как положено уже динамиканы аябай байкап, баягы кулагынын тешигинин размерлерин бүт карап, байкап туруш керек. Бул да аябай ключевой фактор да. Аны атайын бир өзүнүн аппараттары менен текшереби? Атайын ошол лор врачтар аппараттары менен текшерип, көрүшүп, ушундай форматта барышат да. Бирок жана айтып кеткендей, биринчи очередь даже кулагынан баштабаш керек бул жерде. Организмдин иммунный системасынан башташ керек. Иммунитет системасына жооп берген органдар кандай иштеп атат,
иммунитет системасына жооп берген витаминдердин, минералдардын деңгээли кандай. 6 жылдан бери бир да жолу ферритин текшерилбептир. Бир да жолу витаминди текшерилген эмес. Эмесе баланын, любой өсүп аткан баланын эң жизненно важный болгон анализдери дагы даже текшерилген эмес да, көрдүңүзбү? Может, железо дефицит. Сөз дегенде практикада көп клиникалык изилдөөлөрдө железо дефицитный анемия менен ооруган балдар обязательно атит болушат да. Осложнение болот. Атит макул, бул биринчи степендеги осложнение. Эң жаманы пневмония болуп кетет. Башка оорчуп, вторичный заболеваниялардан баланын ден соолугуна оорчулук пайда болуп калат да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде биздин задача бул жөн эле баягы атитти дарылап коюу эмес. Кандай гана вирус болбосун, кандай гана бактерия болбосун, кандай гана осложнение болбосун, организм өзү жеңүүсүн камсыз кылышыбыз керек да. Көрдүңүзбү? Ошол нерсеге аракет кыла турган болсок. Жанагы таасылдактар кечик болуп атпайбы эки багытынчы? Ошонусу бүтүлүшү ыктымал дейт. Ошол бүтүлүшү мүмкүнбү 18 жашка чыкканга чейин бала дене өскүлөнгө? Ушул нерсени, бул мүмкүн нерсени биз так билгенге аракет кыл. Мүмкүн менен жашабаш керек эч качан. Биз динамика алкагында байкаш керек мунучу. Мисалы 3 ай мурун кандай эле? 3 айдан кийин кандай болду, көрдүңүзбү? Чын эле жабылып атабы, чын эле бүтөлүп атабы? Бул мүмкүн деген медицинада бул дагы болбогор нерсе да. Көрдүңүзбү? Бул дагы көп кайгылуу нерселерге чакырып коюшу мүмкүн деп ата эне күтүп жүрө беребиз. Бирок мүмкүн болбой калсачы эмне кылабыз анда? Мисалы ошону күтүп жок өзү чоңоюп кетет, өзү жабылып кетет деп жүрүп, эртең мисалы кулагынын угуусуна терс таасир тийгизип калса эмне кылабыз анда? Эртең эми мисалы ошол мүмкүн деген врачыңызга барып туруп айтып, мүмкүн дедиң эле эмне болду, жабылбадыбы, балам кулагы угуусу начарлап кеттиби, эмне кыласың десе, эми мен мүмкүн дегем да деп коет да, башка эмне дейт сизге? Эчтеке дебейт башка. Эми билбейм, жабылбай калды да деп коет да, эмне дейсиз анан? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде медицина бул так илим деп коет да. Медицинада каждый действие, каждый биздин жасай турган нерсе так, туура, далилденген медицинанын негизинде таянылыш керек да. Мүмкүн менен кыла бере турган болсок, анда өтө кооптуу балдар пайда болуп калышы мүмкүн да. Түшүндүм. Рахмат сизге. Бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктай берели. Долбоор боюнча, ар бир чыгып аткан сабак боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди комментарийге жазып туруңуздар. Алда Кудайым буйрса эң жакшы болгон балдардын иммунитетин кандай витаминдер менен жакшырта алабыз деген суроого өтө сонун курсум даярдалып атат. Ошол курсту тартуулайм жакында. Долбоорго катышкан подпискаңыздар азайып бараткан болсо, мөөнөт азайып аткан болсо, ошол 0556 800 номерине байланышып, подписканы продлевать этип, эмне долбоор алкагында дагы да өзүңүздөрдүн медициналык сабаттуулугуңузду жакшырта бериңиздер. Башка катталуучуларга дагы сунуштаңыздар. Себеби өзүм врачмын, долбоору бул келечекте кыргыз медицинасын өзгөчө деңгээлде өзгөртө турган долбоор болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбыз биргеликте элибиздин ден соолугуна кам көрүүгө аракет кылайлы. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.